Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ve ba'd. Allah Taala barımızdan ömürüzge, jana ibadatlarımızga, jana vaqtlarımızga Allah Taala bereke versin. Jana barımızdan bara turgan jeribizde, akır akıbetibizde beyiş firdavs kılsın. Bugünden başlap biz çoğun күнөлөр тууралуу ошол колдон келишинче окуп үйрөнөбүз. Бул шариатта көрсөтүлгөн, шариат бизге ошол кайтарган çoğun күнөлөр бир нече сан санаксыз. Бир акын айткан экен, мен жамандыкты аны жасоо үчүн эмес, andan çettенүү, andan алыстоо максатта үйрөндүм деген экен. Эгер киши жамандыкты ошол чоң күнөөлөрдү окуп үйрөнбөсө, ага түшүп калат. Ошондуктан чоң күнөөлөрдү окуп үйрөнүү ар бир мусулман үчүн өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан biri Huzayfa radıyallahu anhu aytat, men Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den adamlar al kişiden daima жақшылық тууралуу сураганда, men жамандык тууралуу сурадым дейт. Анткени махафатан an yudrikani, мына ошол жамандык мага жетип калбоосу үчүн, ошол жамандыкка түшүп калбоо максатта мен ошол дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан жамандык тууралуу сурайт элем дейт. Мына ошондуктан туугандар чоң күнөөлөрдү окуп үйрөнөйлү. Эми чоң күнөөлөрдүн тескериси бул кичине күнөөлөр болуп саналат. Кээде чоң күнөөлөр şirkten ылдыйрактары, şirkten başkaları biri-birinden оорлугу менен айырмаланып турат. Барыбызга белгилүү болгондой эле, эң чоң күнөө жана кечирилгис күнөө бул şirk болуп саналат. Эми имам Ахмед рахимахулладан чоң күнөөлөр тууралуу сурашканда ал киши айткан экен, алардын акыры бар, бирок санагы жок деген экен. Мындайча айтканда, чоң күнөөлөрдү санап бүтүрүү болбойт. Бирок аларга чек аралар коюлган. Биз мына ошол чек аралар аркылуу чоң күнөөлөрдү кичине күнөөлөрдөн жана кичине күнөөлөрдү чоң күнөөлөрдөн айырмалап билип алабыз. Ibn Abbas radıyallahu anhu'dan çoğun күнөөлөр жетиби деп hadiste kelgen oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jeti çoğun күнөө деп bir hadisinde aytkan, oşol hadiske layık Ibn Abbas radıyallahu anhu'dan çoğun күнөөлөр жетиби деп surashkanda al kişi aytkan eken, al jetiden körө oşol jetiden 70'e çeyin деп aytkan eken. Күнөөнүн түрлөрү көп. Күндөн күнгө мына биздин заманга келип, жаңы чоң күнөөнүн түрлөрү пайда болуп жатат. Азыр ушундай күнөөлөр чыгып жатат. Бул тууралуу мурда адамдар, мына ушул жаңы чыгып турган күнөөлөрдү мурда адамдар билишпейт болчу. Чоң күнөөлөр чегераланган, бирок санагы жок. Азыр жаңы күнөөлөр пайда болуп жатат дегенден максат, мурда мына ушул күнөөлөрдү адамдар билишпейт болчу. Мисалы, кээ бир соода сатыктагы шарттар. Азыркы кезде кээ бир жаңы чыгып жаткан соода сатыктагы шарттар, кээ бир шарттар шариатка дал келбейт. Чоң күнөөлөр буларды кандай билебиз десе, ошол күнөөгө коркутуу жана жаза жана каргыш уада кылынган болсо,
ошол иш чоң күнөө болуп саналат. Андан башкасы кичине күнөө болуп саналат. Чоң күнөөлөргө инсан тооба кылуусу шарт кылынат. Кичине күнөөлөргө тооба шарт эмес. Эми чоң күнөөлөрдүн ичинен эң башкысы, эң чоң күнөө, эң оор күнөө бул ширк. Аллах Таала Кур'анда "Estaizu billah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Чындыгында Аллах Таала өзүнө шерик кылынуусун кечирбейт, ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, кааласа кечирбейт делинген. Эми эгер киши Аллахка ширк келтирген абалда ошол жасап жаткан ибадаттарын Аллах Тааладан башка бирөөлөргө арнаган абалда, Аллахтан башкага сыйынган абалда, ширк келтирген абалда өлүп кете турган болсо, ширк келтирген адамды Аллах Таала кыямат күнү акыретте кечирбейт. Эми ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт. Мындайча айтканда, ошол ширктен башка күнөөлөргө ошол ээсин эгер тооба кылбаган болсо, кааласа Аллах Таала азаптап коет, кааласа кечирип коет. Мындайча айтканда, ширктен башка күнөөлөр Аллахтын каалоосунун астына кирет. Мындан чыкты Аллах кааласа кечирет, кааласа азаптайт деген. Эми чоң күнөөлөр, ширктен башка чоң күнөөлөр бири-биринен оордугу боюнча айырмаланып турат. Мисалы үчүн, адам өлтүрүү, кан төгүү бул арак ичүүдөн оорураак күнөө. Адам өлтүрүүгө караганда арак ичүү дагы өзү чоң күнөө. Бирок адам өлтүрүүдөн кийинки күнөө, мындайча айтканда, кичине ылдыйраак турат. Эми уурулукка, зынага, адам өлтүрүүгө шариятыбызда жаза ода кылынган. Эми мына ушул жазалар башка күнөөлөргө дагы ода кылынган болсо, мына ошолор чоң күнөө болуп саналат. Мисалы үчүн, бир киши ата-энесин каргыштаган болсо, Аллах Таала аны каргыштайт. Ким чек араны, бир жердин чек арасын өзгөртө турган болсо, Аллах Таала аны каргыштайт. Мындайча айтканда, кыскасы, бир күнөөгө Аллах жананын элчисин каргыш келген болсо, мына ушул күнөөнү жасай турган болсоң, Аллах жананын элчиси каргыштады сени, лаанаттады деп айтылган болсо хадисте, ошол күнөө чоң күнөө болуп саналат. Же ошол ишти кыла турган болсоң, дүйнө жана акыретте азап убада кылынды деп айтылына турган болсо, мына ошол күнөө чоң күнөө болуп саналат. Же ошол күнөөгө жаза убада кылынган болсо, азап убада кылынган болсо, ошол чоң күнөө болуп саналат. Эми чоң күнөөлөргө тооба шарт деп айттык. Тооба кылбаса, ошол инсан Аллахтын азабына дуушар болот. Ал эми кичине күнөөлөр пенде тооба кылбаса деле кечирилип кетет. Эгер чоң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо, Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анкум сайyiатикум." Эгер силер чоң күнөөлөрдөн алыс болсоңор, ошол кичине күнөөлөрүңөр кечирилип кетет дейт. Башка бир аятта Аллах Таала алар кичине күнөөлөрдөн башка чоң күнөөлөрдөн жана бузук иштерден алыс болушат деп айткан. Жана хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жумадан жумага чейин, Рамазандан Рамазанга чейин, намаздан намазга чейин күнөөлөр кечирилип турат, эгер алар чоң күнөөлөрдөн алыс болушкан болсо дейт. Кичине күнөөлөр кечирилет экен, эгер пенде чоң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо. Инсан тооба кылбаса деле намаздан намазга чейин, орозодон орозого чейин, жумадан жумага чейин күнөөлөрү кечирилип турат экен, кичине күнөөлөрү. Бирок чоң күнөөлөргө тооба шарт кылынат. Мына хадисте келет, эгер киши даарат алса дагы күнөөсү кечирилет экен, кичине күнөөлөрү. Мисалы үчүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисинде айтат: эгер пенде даарат алса, оозуна суу алса, оозуну чайкап сууну кайра төккөндө оозундагы күнөөлөр чыгып кетет дейт. Мисалы үчүн, эң көп ката кемчилдигибиз, күнөөбүз мына тилибизден кетет. Жана мурдуна суу алса, мурдуну чайып, кайра сууну таштаганда мурундагы күнөөлөр кечирилип кетет дейт. Жана жүзүнө суу алып, жүзүнө жууган кезде жүзүндөгү күнөөлөр ошол түшүп кетет, кечирилип кетет дейт. Жана башына мас тарткан убакытта башындагы күнөөлөр, мындайча айтканда, кулагы менен уккан күнөөлөр кечирилип кетет дейт.
Жана ошондой эле колуну жууганда колун менен жасаган күнөөлөрү кечирилип кетет дейт. Кала берсе тырнактарындагы күнөөлөр да кечирилип кетет дейт. Жана ошондой эле бутуну жууганда дагы ошол буту менен кетирген күнөөлөрү кечирилет. Кала берсе ошол бутундагы тырнактарына чейинки күнөөлөр кечирилип кетет дейт. Мына ошондуктан мына ушул хадистерге ылайык кишинин кичине күнөөлөрү кечирилет экен, эгер чоң күнөөлөрдөн алыс болгон болсо. Бул биздин ошол чоң күнөөлөргө окуу үйрөнүү, чоң күнөөлөр боюнча тууралуу окуу үйрөнүүбүз боюнча киришүү болду. Иншаллаху таала. Иншалла ара-арада күн сайынбы же вакыт болгон вакытта ошол чоң күнөөлөрдү окуу үйрөнөбүз. Анткени чоң күнөөлөрдү окуу үйрөнүүдөн максат ошол чоң күнөөлөргө түшүп калбоо максатта. Чоң күнөөлөр өтө көп, санагы жок, бирок шарият чегараларды коюп койгон, бирок чоң күнөөлөрдүн өтө түрлөрү көп. Мына азыркы заманга келип, күндөн күнгө эмне ошол чачты ошол тик кыла турган, мындайча төбө чач тик боло турган даражада мына ушундай күнөөлөрдү угуп жатабыз. Жаңы күнөөлөр пайда болуп жатат. Мына ошондуктан бир акындын жана башында сөзүн айтып кеттим. Мен жамандыкты үйрөндүм, жамандыкты жасоо максатта эмес, жамандыктан четтенүү, алыстоо максатта үйрөндүм деген экен. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.